Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Демек сиздер менен биз бүгүн ийгилик жөнүндө сүйлөшүп кетели жана ийгиликке жетүү жолу жөнүндө сүйлөшүп кетели. Негизинен кандай гана бизнес баштагансыз, фаберлик бизнеси болобу, башка традициондук классика бизнеси болобу, соода бизнеси болобу, же кызмат жасоочу бизнес болобу, негизинен кандай гана бизнес баштабаңыз, башында өзгөчө кыйынчылык жолдон өтүш керек болот. Ошол кыйынчылык жолдо сынып калбастан өтүү жөнүндө сабак жүргүзүп кетели. Демек бизнестеги жаңылардын ийгилик жолу жөнүндө сүйлөшүп кетели. Мына бул жерде жаңылардын кызыгуусу деген график турат. Ушул графикте сиз мына сол жакта көрсөңүз, мотивация 1 2 3 4 деп 12 чейин деп турат. Бул сиздин ишке болгон жана бизнесиңизге болгон, келечегиңизге болгон кызыгууңуз, ишенүүңүз, өзүңүзгө ишенгениңиз. Ал эми төмөн жакта, оң жакта бул 5, 10, 15, 20 деп турат. Бул жерде жолугушуулардын саны. Бул кардарлар менен жолугушуулардын саны болушу мүмкүн. Потенциалдуу партнерлор менен сиз бизнеске чакырган адамдар менен жолугушуулардын саны болушу мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир айталы органдагы адамдардын дагы ошол адамдар менен жолугушуулардын саны дейли. Иши кылса биздин бизнести жасап атканда ар кандай адамдар менен жолугушуп турабыз. Ушундай адамдар менен жолугушуулардын саны экен да бул жерде. Мына көрүп кетели, мына мотивация башталды. Биз ишти баштаганда, мисалы үчүн өзгөчө фаберлик бизнеси болсо, сиз презентацияга катыштыңыз, же бир бизнести баштайм деп чечкен болсоңуз, ошол бизнес арендага бир ишкана, бир жерди алдыңыз дагы, сиз мотивация менен ремонтту жасап, баарын жасап, акчаны киргизип баштадыңыз дейли. Баштаганыңызда сизде мотивация өтө чоң болот. Бул энтузиазм, орусча айтканда энтузиазм өтө жогору болот. Мен тоодо омкор берем деген күч менен баштайбыз, башында. Бул күч аябай жакшы, өзгөчө бул коркпостон бир ишти баштоого өтө керектүү сапат. Эгер ал сапат жок болсо, анда биз көп ишти коркуп баштабай жүрө берет экенбиз, көпкө чейин ойлонуп, анан көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү өткөрө берет экенбиз. Бул аябай жакшы. Анан ушул баштаганыбызда бирок биз адамдар менен жолугушабыз, анан кардарлар менен жолугуша баштайбыз. Айталы, кандайдыр бир кызмат жасасаңыз, мисалы үчүн макияж жасай турган болсоңуз, сиз кардарлар менен жолугуша баштайсыз. Жолугушуп атканда сиз дароо эле идеалдуу жасай албайсыз. Себеби сиз опытыңыз жок, сиз профессионалдуу эмессиз. Фаберлик бизнесинде болсо, сиз мына адамдар менен жолугушуп атканда, каталогду көрсөтүп атканда, же аларды жумушка, ишке чакырып атканда, сиз көптөгөн адамдар менен жолугушасыз, аларга бизнес жөнүндө айтып бересиз, же видеолорду көрсөтөсүз, бирок сиз профессионал эмессиз. Андыктан сиз күчтүү эмессиз азырынча, андыктан сизди алар сындырып коет экен. Мотивацияңыз сындырып коет экен, сиздин мотивацияңыз түшүп кетет экен. Сиз өзүңүзгө ишенбей калат экенсиз, бизнесиңиз дальше болобу-болбой билбей калат экенсиз. Балким бул бизнестен кетип калышыңыз да мүмкүн экен. Чыдабай, болбойт окшойт бул бизнесте. Өзгөчө биринчи жакындарыбызга айтканда, жакындарыбыз бизди сындырып коет да. Сен колуңа келбейт, бул бизнес болбогор бизнес, койчу ал бизнести көтөрүп жүрүп сатыш керек, койчу ал бизнесте эч ким ийгиликке жеткен эмес, мен бир да миллионерди көрө элекмин, жана башка сөздөрдү угасыз. Алар көрсө дагы балким көрбөдүм деп айтат. Же чындап эле көргөн эместир. Чындап эле ийгиликке жеткен адамдар менен мындай бардыгы эле сүйлөшө бербейт экен да. Ал бардыгын эле айлана чөйрөсүндө чоң ийгиликтерге жеткен адамдар бар деп айта албайбыз да. Балким сиздин тааныштарыңыз менен терек базарда иш кылса, алардын айлана чөйрөсүндө ушу терек базарда ийгиликке жеткен адамдар бар да. Бирок фаберлик бизнесинде ийгиликке жеткендер алардын арасында жок болушу мүмкүн. Андыктан ал ошондой сөздөрдү айтышы мүмкүн. Ар кандай учурлар болот да, ар кандай ситуациялар, абалдар болот. Ошого карабастан биз аларга ишенип алат экенбиз башында, билбейчи. Өзгөчө биз наставник менен жолугушпасак. Анан сиз наставник менен жолугуштуңуз, наставник сизге керектүү, түшүнүктүү мен азыр берген, ушу сабакта берген маалыматты берди дейли, же түшүндүрдү. Эми ал айлана чөйрөсүндө ушул бизнестен ийгиликке жеткендер жок болсо, это же не значит, что в этом бизнесе нету успешных деп айтышы мүмкүн да. Туурабы? Ал туура эле сөз. Ошол сөздөрдү угасыз дагы сизде мотивация көтөрүлдү дейли, жогорулады, сизде дагы каалоо өстү. Көрсө ушундай турбайм, мен туура эмес ойлогон турбаймбы деп өзүңүздүн каталарыңызды көрдүңүз, же тааныштарыңыз айткан сөздөрдөгү каталарды көрдүңүз, сизде мотивация өстү. Дагы каалоо менен дагы иштей баштадыңыз. Дагы адамдар менен жолугуша баштадыңыз. Дагы адамдар менен жолугушуп отурганда сизди дагы жаңы адамдар дагы сындыра баштайт мотивацияңыз. Анткени алардын арасында ар кандайлар бар. Өзгөчө кээ бирлер болсо, настроениясы жок болсо дагы эч убакта башкалар жөнүндө же башка бизнес жөнүндө жакшы сөз айтпашы мүмкүн. Же өзү корксо дагы айтышы мүмкүн. Бул бизнес болбойт, кыла албайсың баары, дейт. Өзү корккон үчүн, сиз корккон үчүн эмес, өзү корккон үчүн сиздин мотивацияңыз сындырып койду дейли. Мотивацияңыз түшүп кетти дагы. Анан дагы сиз сабактарга келдиңиз, кандайдыр бир сабактарга катыштыңыз, же бизден видеолорду көрдүңүз, же спонсоруңуз менен дагы сабактарды көрдүңүз, бизде мотивация дагы өстү. Дагы жолугушуулар болду, дагы сындырды алар сиздин мотивацияңызды. Анан сиз видеолорду көрө баштадыңыз YouTube'дан, биз айткан видеолорду, WhatsApp чатта бизде видеолор жөнөтүп турабыз, ошол видеолорду көрө баштадыңыз, сизде каалоо, мотивация жогорулай баштады. Мисалы үчүн продукция боюнча болушу мүмкүн, бизнес боюнча болушу мүмкүн, ийгиликке жеткен адамдардын биографиялары болушу мүмкүн, алардын сабактары болушу мүмкүн. Ошондорду көрдүңүз, мотивация өстү. Адамдар менен жолугушууларга чыктыңыз, дагы мотивация түшүп кетти.
бизде жаңы келген айтышат, ушул офиске келсем эле желание көбөйөт, анан тияка чыгып адамдарга каталогду көрсөтсөм эле желанием түшүп кетет дешет. Бул турган эле иш. Бардык эле адамдар ушул жолду өткөн. Мен өзүм да өткөн бул жолду. Менин көптөгөн коллегаларым азыркы учурда ийгиликке жеткен адамдар, азыркы учурда адамдардын оюна сынбайт, бирок ошол убакта сынып жүрүп өткөн да, ошол жолду өтүшкөн. Сиз да ушул жолду ушинтип мындай караганда, орусча айтканда испытание деген нерсени өтүп калышыңыз мүмкүн да. Офиске келип тура баштайсыз, мисалы үчүн офиске келдиңиз, дагы мотивацияңыз өстү. Дагы адамдар менен жолугушууга чыктыңыз, дагы мотивацияңыз түштү. Дагы сиз китептерди окуй баштадыңыз, бул бизнес жөнүндө, мисалы үчүн Кийосакинин китебин окудуңуз, Бодо Шефердин китептерин окудуңуз, иши кылса ийгиликке жеткен адамдардын, Стив Джобстун китебин окудуңуз, ошол адамдардын китептерин же кинолорун көрө баштадыңыз, дагы мотивация өсөт. Анан мотивациялык сабактарга катыштыңыз, бизде Фаберлик компаниясында ар кандай квартал сайын, жарым жыл сайын мотивациялык сабактар болду, ошого катыштыңыз дейли. Дагы мотивацияңыз өстү. Анан сизде акырындык менен мотивацияңыз уже мурункудай көп сынбай калды. Бирок сиз көптөгөн адамдар менен жолугушуп койдуңуз да. Кимдир бирөө бир айталы 2-3 жумадан кийин, кимдир бирөө 2-3 күндөн кийин айтат сизге: жанагы продукцияны айтып бердиң эле го. Ошол менин досум колдонуп турбай, жакшы турбай, мен алсам болобу деп сизден сурайт. Сизде алгачкы натыйжалар ушинтип пайда боло баштайт экен. Сизде анан бул ишке болгон желание күчөй баштайт экен. Мотивация өсөт экен. Анан акырындык менен иштеп отуруп алгачкы ийгиликтер пайда болот экен. Биринчи кардарларыңыз, ыраазы болгон кардарлар пайда болот. Биринчи кардарларыңыз башка бирлерди чакырып келе баштайт. Анан ошентип сизде ийгилик жарала баштайт экен акырындык менен. Кичинекей болсо да чакан ийгилик жарала баштайт экен дагы. Сиздин мотивацияңыз мондай мурункудай көп секирбесе дагы бир аз көтөрүлүп, бир аз түшө баштайт экен. Сиз уже бул бизнестен кетип калышты ойлобостон, бул бизнесте жакшыраак ийгиликтерге жетүүдү ойлой баштайт экенсиз. Бирок мал менен настроениеңиз бир аз түшүп турат экен. Анан бир аз көтөрүлүп турат экен. Мурункучалык мотивацияңыз, бул бизнеске болгон каалооңуз, настроениеңиз мурункучалык түшпөсө дагы кичине түшүп көтөрүлүп турат экен. Ошондо сиз профессионалдык деңгээлиңиз өсө баштаган болот. Сиз профессионалдык өсүү жолуна кетип аткан болот. Ушул деңгээлге жеткенге чейин кыйын болот. Биринчи натыйжаларга чейин кыйын болот экен да. Ошого чейин чыдап иштеп койсок, бизде сөзсүз ийгилик жарала баштайт экен. Биринчи кичинекей ийгиликтер жарала баштайт, анан кийин орточо, анан кийин чоң ийгиликтер жарала баштайт экен да. Болгон ушул жолду өткөндө гана. Мына көрүңүз, бул жерде жолугушуулардын саны көп болгондо гана ушул жолду өтөт экенбиз. Отуруп алып китепти окуп, видеолорду көрүп отура берсек, эч убакта бизде мындай духовный туруктуулук бизнесте күчтүү боло албайт экенбиз. Биз тезде сынып кала турган болот экенбиз да. Лидер катардагы өсүш үчүн ушул жолду өсүш керек экен. Көптөгөн адамдар менен иштеп, көптөгөн адамдардан ар кандай сөздү угуп отуруп гана биз чыңалат экенбиз да. Мына темирди биз билесиздер да. Кузнец темирди алып туруп, отко салып туруп, анан кийин муздак суга салып, анан уруп, анан кийин чыңдайт да. Ошол процедураны өткөргөндө гана ал темир сынбас темир болот, сталь болот да. Жана кылычтардын, канжарлардын көбү ошол жолду өткөндө гана алар бышык болот. А жөн эле тоодон алып келген темирди бир урсаңыз кыйшайып калат. Неге ошондой болуп атат? Алар закалкадан өтө элек да. Сиз дагы ушул закалкадан өткөндө гана сиз бизнесте күчтүү болосуз. Көптөгөн кризис, испытанияларга чыдамкай болот экенсиз да. Ошондо гана сиз ийгиликке жетет экенсиз. Ийгилик жолу бул өзү негизинен мындай сталь темирдин өткөн жолуна окшош да. Ошол жолду өткөнүңүздө гана ийгиликке жетет экенсиз. Бирок кээ бир адамдар жарым жолдо чыдабай кетип калган болот. Сиз да балким ошол жолду кетип калсаңыз, эртең сизде 3 вариант, 4 вариант болушу мүмкүн. Биринчиси албетте ушул жолду өтүп коюу. Бул эң туура, эң сиздин эртең бакытка алып келүү, бактылуулукка алып келүү жол экен да. Ушул жолду өтүп коюу. Экинчи вариант өтпөй жарым жолдо бурулуп кетип, эртең арадан 2-3 жыл өткөндө же 5 жыл өткөндө башка адамдардын ошол жолду өткөн адамдарды көргөнүңүздө сизде аябай ичиңизден сожаление болушу мүмкүн. Экинчи вариант. Үчүнчү вариант сизде зависть болушу мүмкүн. Ошол адамдарга жакын жүргөн болсоңуз, ал адамдардын кандай жашоодо өсүп калганы болсо, жакшы зависть болушу мүмкүн, жаман зависть болушу мүмкүн. Аны эми өзүңүздөр билесиздер, кандай зависть, кандай жолду тандайсыз. Ар ким ар кандай жолду тандайт. Бул үчүнчү вариант болушу мүмкүн. Төртүнчү вариант сизде жакшы зависть болуп, сиз эми ушул адам жетиптир, демек мен да жетем деп умтулуп, эми жок дегенде ошол жолду эми өтүп коюу, мурун өтпөгөн болсоңуз. Мурун коркуп жүргөн болсоңуз, эми ошол жолго киришүү, риск жолго баруу, тоокел жолго баруу, кыйынчылык жолго баруу, ушул төртүнчү вариант болушу мүмкүн. Мен ойлойм, ийгиликке жетүү үчүн же биринчи вариантты тандаш керек, же төртүнчү вариантты тандаш керек. Башка адамдар жаман көрүп, завистлүү болуп, турмушубузду өзгөртө албай, президентке шылтап, депутаттарга шылтап, өмүр бою недовольный болуп өтүү, бул жанагы эки вариант. Экинчи же үчүнчү вариант. Аны сиз өзүңүз тандайсыз албетте. Ушул вариантты тандаганыңызда сиз өзүңүздүн тагдырыңызды өзүңүз чечет экенсиз. Кайсы вариант тандайсыз, өзүңүздүн ишиңиз. Эми сиз кайсы вариант тандабаңыз, негизинен көрүп кетели, эми ушу жаңылардын ийгилик жолунда кетип атканда сиз сынып калбаш үчүн эмне жасаганыңыз туура болот экен. Негизинен ийгилик жөнүндө маалыматка сиз биз мээбизди жана өзүбүздүн мына дух, рух деп коет, ошонуңузду толтурубуз керек экен ийгилик жөнүндө маалыматка. Ошондо биз сынып калбайт экенбиз, жанагы жолду оңой өтөт экенбиз да.
Мына могул жерде ийгилик менен курчап алышыңыз керек. Өзүңүздүчү мына могул жерде ар кандай фразалар турат. Человек создан так: когда что-то зажигает его душу, для него нет ничего невозможного деп турат. Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти дейт. Жана жолду басып өтүшүңүз керек. Өйдө төмөн болгон. Ошол жолду басып өтүп койсок, биз ийгиликке жетет экенбиз. Ийгилик менен курчап алышыңыз керек экен өзүңүздү. Ушуга окшогон маалыматка, ушуга окшогон фразаларга. Азыр интернетте, YouTube'да аябай көптөгөн фразалар бар, ийгиликтүү адамдардын фразалары бар. Ийгиликтүү адамдардын китептери бар. Мурун кыйын болгон, биз ал адамдар жолуктура алган эмеспиз. Бизге не повезло болгон болушу мүмкүн, алар биздин окружениябызда болбосо. Азыркы күндө биз алардын окружениясине кирип алсак болот экен. Алардын китептери, алардын фразалары, алардын золотой сөздөрү аркылуу биз ошолордун окружениясине кирип алсак болот экен. Кийинки айтып кетчү нерсе мына составляющий успеха деп турат. Ийгилик бул 50% бул окруженияден болот экен. 40% образ мышления сиздин ой жүгүртүүңүздөн болот экен. 10 гана пайыз сиздин билимиңиз жана сиздин жөндөмүңүз чечет экен. Көпчүлүк учурда бул сиздин ой жүгүртүүңүздөн болот экен жана сиздин окруженияңыздан болот экен да. Эгерде сиз туура окружение тандасаңыз, мисалы үчүн окруженияда бар, айталам, жаман жолдо жүргөндөрдүн арасында жүрсөк, биз жаман жолго бурула баштайбыз. Жакшы иман жолунда жүргөндөр менен көрөктөш болсок, биз иман жолго жакын боло баштайбыз. Чет тилде сүйлөгөндөрдүн арасында жүрсөк, биз чет тилче сүйлөй баштайбыз, тез үйрөнөт экенбиз да. Ошондуктан сиз окруженияны тандай билишиңиз керек экен. Эгерде сиз башында өзүңүз жалгыз бизнести иштеп аткан болсоңуз, сиз мүмкүн болсо ушу бизнесте ийгиликке жеткен адамдардын окружениясына кирген аракет кылышыңыз керек экен. А фабиликте бул аябай оңой. Ошол адамдар сизди өзүнүн окружениясына чакырат экен. Болгону сиз келсеңиз, сиз тартат экен. Өзүнөн өзү алар кечке чала бербейт, 1-2 чалат, 3 чалат, анан келсеңиз, анан сизди кошулат экен. Ошол окруженияга кошулуп, ошол окруженияда жүргөнүңүздө сиз ийгиликти жарата баштайт экенсиз. Ийгилик жолунда сынып калбайт экенсиз. Образ мышления, ой жүгүртүүңүз сиз ошол окруженияда жүрүп, анан ой жүгүртүү пайда болот экен. Сиздин ой жүгүртүүңүз башкача болуп кетет экен. Мышлениеңиз башкача болуп калат экен. Эгерде сиз ошол окруженияда жүрсөңүз, ал окруженияда жүрбөсөңүз, сизде ошол ой жүгүртүү пайда болбойт экен. Эми сиз мына ийгиликке курчап алганыңызда ушул жүрөт экен деп атасыз. Мына сиз кантип курчап алсаңыз болот, кантип окруженияны алмаштырсаңыз болот. Сиздин окруженияңызда сиздин көпчүлүк учурда досторуңуз болушу мүмкүн. Алар балким бизнес жолунда түшкөн эмес. Бирөөнүн колуна иштеп, айлыкка гана иштегенди билет. Бирок өзү тобокел жолго барып, бизнеске баруу жолун билбеши мүмкүн. Андыктан сиз ал окружение сизде жок болушу мүмкүн. Ал окруженияны сиз табигый жол менен өзүңүз искусственно пайда кылсаңыз болот экен. Бул алардын китептери, алардын видеолору, алардын фразалары. Мына могу сүрөттө ийгиликке, чоң ийгиликтерге жеткен, бизнесте ийгиликке жеткен адамдар сүрөттөр жүрөт. Дональд Трамп жүрөт арасында, демек Facebooktун жетекчиси жүрөт, Маргарет Тэтчер жүрөт, Арнольд Шварценеггер жүрөт. Арнольд Шварценеггердин деле автобиографиясын окусаңыз, китептерин окусаңыз, укмуш исчерде аласыз. Наполеон Хилл жүрөт бул жерде, Роберт Кийосаки жүрөт, Билл Гейтс мына дүйнөдө эң бай кишилердин бири, Стив Джобс эң бир бай кишилердин бири. Бизнесте чоң ийгиликтерге жеткен адамдар, Мына ушулардын сиз китептерин, видеолорун көргөнүңүздө гана сиз ушул ийгиликке жетет экенсиз, ансыз ийгиликке жете албайт экенсиз. Анан мына привычки поведения окружения деп атат, Демек биз окружениябызда керектүү адамдар болсо, биздин поведениябыз өзгөрө баштайт экен, башкача иштей баштайт экенбиз. Поведениябыз өзгөрө баштаганда бизде привычки, адаттар пайда боло баштайт экен да. Ошол ийгиликтин адаттары пайда боло баштайт. Анан кийин гана сизде ийгилик жарала баштайт экен. А сиз жөн эле мен мисалы үчүн айталы, сонун продукция жөнүндө билем десеңиз, эч убакта ийгилик жаралбайт экен да. Образ мышления чоң роль ойнойт. Анан могу сүрөттө сиз аялдарды, ийгиликке жеткен аялдардын сүрөттөрүн көрүп атасыз, Мына ошолордун биографияларын окуңуз. Ошондо сиз ийгилик жолунда кетип атканда, кыйынчылык жолунда жүргөндө сиз, буларда бул жолду өткөн да деп сизде уверенность, өзүңүзгө ишеним пайда болот. Сиз кыйынчылык жолдо кетип атканда, сиз сынып калбашка, сизге ошолордун биографиялары, ошолордун кыйынчылык жолду басып өткөндөгү окуялары эсиңизге кире баштайт. Мен да ошол жолдо жүргөндө алардын көптөгөн окуялары мени спасать этет эле да, сынып калбаштан, бул жолду буру бербештен сактап калат эле. Сиз дагы ошондой болосуз, эгерде ошолордун биографияларын, видеолорун көрүп турсаңыз. Бул адамдардын биографияларын, китептерин кантип тапсам болот деп сиз наставнигиңизге сурасаңыз, сизге ошол жол көрсөтүп, каерден тапсаңыз болот, кантип көрсөңүз болот, бүт сизге подсказка берет.